Биздики өтө мындай эмеси даамы менен жакшы да. Даам. Биздики только ушундай завод, фабрикаларга кетет. Биз булардан варенье, джем, пюре жасалат. Актор Саттаров Кадамжайдын Кызыл Булак айылынын жашоочусу. Ал жеке ишкерликти колго алган. Эл аралык стандарттарга жооп берген. Сыйымдуулугу 600 тонналык логистикалык борбор ачкан. Ушул дыйкандар тазике берет да бизге. Тазике чараларга теришип алып келип берет бизге. Биз ушуларды алабыз дагы анан ушу бойдон тоңдуруп, кайра ушуну майдалап, упаковка кылып, ушундай моундай болгон коробкаларга салабыз. 10 килограммдан малина, же болбосо вишня, же болбосо уже клубника болот бизде, жана ежевика болот, жанагы малинанын карасы болгончу. Ошондойлордун баарын тоңдуруп, анан биз Казакстанга, Россияга, кээде Өзбекстанга, ушул жерлерге, Польшага дагы отправить эттик быйылча. Ошондой кылып биз ушу жерден экспорт. Кадамжай району багбанчылык, дыйканчылык кылуу үчүн ыңгайлуу аймак. Жергиликтүүлөр көбүнесе багбанчылык менен алектенет. Малина, алча, кулпунайдын түшүмү мол. Жеке ишкерлер тарабынан логистикалык борборлордун ачылуусу мөмөнү жогору баада сатууга жана экспорттоого жол ачкан. Вишня ушу жылына 100 тоннадан баштап 300 тоннага чейин экспорт кыла алабыз да. Ошого чейин экспортту ушул айыл ичинен алып жөнөтө алабыз ошондой объем үчүн. Сок жасалат, жана йогурттарга алат, ушундай кылып алып кетишет бизденчи. Биз ошолор менен договор келишим түзөбүз да, анан баасы келишсе биз айдай беребиз ушул жака. Ошол баягы алчаларды көбүрөөк ошол суроо талап ошого көбүрөөк болот. Ачык класстаргыларчы. Ошолорду көбүрөөк алышыбыз керек, көбүрөөк эгишибиз керек. Эми баягы огородто бош жер калбаш керек деп айтам. Логистикалык борборлордун ачылышы аймактын айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө жол ачат. Ошол эле учурда айыл чарба ишканаларын жана жумуш орундарын түзүүгө, экспорттун көлөмүн көбөйтүүгө зор мүмкүнчүлүк дейт аймактын башчысы. Жана айыл өкмөт тарабынан жер маселесине, инфраструктура, светин, жолун, шартын түзүп бергенге биз жардам берип келебиз. Ушул турган логистикалык борбордун ордуна турган жер 40 сотка жерди айыл өкмөтү тарабынан биз ажыратып бердик. Жалпы бул ишкерибиз бүгүнкү күндө 27 гектар жерди иштетет. Анын ичинде 20 гектары кайра кайдоо, 7 гектары сууга тайдоо. Ишкерди колдоо багытында биз райондук жетекчилик менен айыл өкмөт биргеликте колдоп ишкерлерди шарт түзүү багытында алдыга жылдырып ушундай жакшы иштеп. Азыркы тапта Баткен облусунун Баткен районунда 2, Кадамжай районунун аймагындагы 6 логистикалык борборлор бүгүнкү күндө иш жүргүзүп келүүдө. Адема Мурзадоват кызы, Баткен таңы, Кадамжай району.